Boşalt koymayın bu yakka. Bir sürekli çoğasına gele arkasını koymuşlar gel. Ya Nurçi'ye ne yakka sur koyalım ne yakka? Kanat değil. Şöyle. Gel beş gerbe. İslam verici etti İslam. Hey, Recep, bir kaldan ben. Ne olacak da arkasını boşalt durduruyorlar mı? Молодец. 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 Gel, ne Ernazar. Dünya birinciligi biz üçün жемиштүү болду десем жаңылбайм. Biz мындай результатка өзүбүз эле ушундай результатты күтүп барганбыз. Мындан дагы негизи алтынга үмүт күтүп барганбыз biz. Күмүш болуп калды, муну да жаман эмес, Аллага шүгүр. Кийинкисине буйрса алтын алганга аракет кылабыз. Жарым финалда ушул финалга чыгуучу беттеш болду, Россиялык балбан менен. Ошол эсте каларлык болду мен үчүн аябай. Анткени ал жакта медаль үчүн болду десем болот. Күрөш аны утсаң финал, утулсаң да 3-кө күрөш үчүн ошон үчүн аябай чоң жоопкерчиликтүү күрөш ошол болду мен үчүн. Финалдык беттеш боюнча айтсам аябай тажрыйбалуу барец болчу. Өзүнүн тажрыйбасына салып кичине ошол жактан бизден кулдук кылып кетти десем болот. Өзүнүн борьбасына, өзүнүн күрөшүнө алып келип бизди. Эң кийинкисин буйрса биз башкача тактика менен чыгабыз буйрса. Агайлар менен чогуу кеңешип тактика коюп кийинкисин утканга аракет кылабыз. Мен үчүн бүт атамдаштар күчтүү. Анткени ар бир мамлекеттин күчтүү атамдаштар келет. Бүт атамдаштар мен оюмча бүт эле атамдаштар күчтүү болду. Слабый күчтүүсү жок болду, баары эле жакшы болду. Мен негизделген мен 1/4 жана Василий Шуптар деген украинец менен чыккам. Аны ошого настрой жакшы кылып турган финалда иранец балбан менен чыккам. Ал менден кичүүрөөк да. Ана мен ал менен чыкканда оңой эле утуп коем деп чыккам да, бош элечи. Анан күрөш башталып кеткенде мен ойлору өзгөрүп башкача болуп кетти. Башында бал алдырып, анан жетип барып, ушинтип аягында 10 секунд калганда алдырып утуруп ийдим ошону. Жалпысынан абдан жакшы өттү десек болот. Норвегияда дүйнөлүк чемпионатты жакшы даярданышыптыр, алар дагы жакшы деңгээлде болду. Балдардын даярдыктары дагы Кудайга шүгүр жакшы болду. Даярдыкты биз көлдөн Киргизский изморьедо өттүк. Команданын башында дагы негизи 7 бала каралган болчу. Анан мелдештин алдында баягы машыгуулардын
ортосунда балдарыбыз да травма болуп, эки балабыз травма болуп анан барбай калыштылар да. Анан 4 бала менен бардык. Медицинский неме жактан дагы Бактыгүл Насыровна жакшы восстановительный мероприятиялардын баары өтүп, балдар жакшы даярданып, Эрназарды да 65-ке весин кудурган жокпуз. Ошол себептен аны Осмоновду 65-ке коюп, Эрназарды 70-ке барымга койгонбуз. Жылдагыдай эле мирди өткөндөй эле болду. Бул 2021 жыл бүт бардык вестен 10 весовой категориядан өттү баары. Күчтүү балбандардын баарында катышты. Бул эми Олимпиададан кийин неме өзгөрөт да, фавориттер обычно жана возрасты келгендер, алар кетип баштайт, анан жаңы жылдыздар буюрса пайда болот дегенде ошолордун арасында биздин да балбандарыбыз жакшы жетишкендиктерге жетишти. Алып